Урматтуу дамдаlar, алымдар кеңешинин мүчөлөрү, мына бул биз пландарды коюп, иш пландарыбызды коюп, Кудайым буйрса облустардын баардыгын кыдырып чыгарталы деп атабыз. Аймактарды, Кыргызстанды түрөө кыдырып деп. Эң биринчи эми Ысык Көл областынан баштайлы деп келиштик. Негизи билесиздер, эми Кыргызстандачы ар бир областтын өзүнө жараша түйшүгү бар. Биринин баягы ырым-жырымына бир жактыгы туура келбейт. Анан Ысык Көлдө кичине проблема болуп аткан нерселер дагы жанагы маркумду жашырууда өтө ысырапкорчулукка кирип кетип аткан жактар бар. Анан жалпы эле биздин Кыргызстанда баягы билимге көңүл буруу, өзгөчө диний билимге, мечиттерибиз адамдарга толуп аткан менен дагы мындай өсүп сапаттуу болуш үчүн бул тарабы. Үчүнчү ынтымактуулук баягы баардыгыбызга керек экен, кайсы тарап болбосун, өзгөчө диний тарапта баягы үлгү болушубуз керек деген ойдобуз. Кудайым буйрса мына жума күндөрү Ысык Көл областына азыр 11 киши алымдар кеңешинен ошо аалымдар кербени дейбизби барып чоң жума мечиттерде бир 500-1000 деген киши чогулган жуманын окула турган мечиттер бар. Балыкчы шаарында центральный мечитинде бир 2000-3000 киши чогулат. Караколдо да ошондой. Район центрларында 500-700-1000 деген кишилер чогулат. Ошонун бардык мечиттерде ушунун тегерегинде хутбаларыбызды окуп, эл менен жолугушуу кылып келебиз. Кийинки ар бир областта Ысык Көлдөн баштайбыз, октябрь айы, ноябрь Нарын обласы, Талас обласы, Ош, Жалал Абад бар, ошентип бир жылдык баягы кербенибизди кылабыз. Бул мечиттерде жалпы карапайым калк менен жолугушуу иретинде болот. Экинчи нерсе, бизде окуу жайлары 150-ге жакын окуу жайыбыз бар. 15 000ге жакын уул кыздарыбыз медреселерде тарбия алышат да. Анан ушул аалымдар бары бир чети дух болот. Мечиттерибиздин абалы, медреселердин абалы, окутулуп аткан нерсе, биздеги биз билебиз уставыбызда дагы Ханафи мазхабы, Матуриди акыйдасы эң негизги нерсе экенин билебиз. Ошон үчүн медреселерди кыдыруудагы ушу октябрь айынын аягында мына Кара-Балтада Молда Халил Дамдан эң ошо Кыргызстандын эгемендүүлүктөн берки тарыхында эң биринчи уюшулган 5 медресенин бири болуп саналат. Баардык урматтуу адамдарыбыз бул жерде ушу кишинин медресесинен баштайбыз. Ар бир айда бирден медресени зыярат кылып, чогуу жамаатыбыз менен барып, балдар менен баарлашып, ошол жерде баягы өзүбүздүн насихатыбызды айтып кайтмакчыбыз. Эми бир туугандар, Кудайым буйрса эртең 10 октябрь күнү, 2-3 күндөн кийин жума күн болот. Жума күнүндө ушундай деп буйрук чыгардык. Балыкчы шаарына Абдуманап кары менен Марс устазыбыз экөө барып, 2 чоң мечитинде хутба окуп, эл менен жолугушат. Чолпон Ата шаарына Замир Ракиев, Асан Сыргабаев устазыбыз, Каракол шаарына Мухаммад Дамылда, Эмил Дамылдабыз, Жетегүз районуна Элдияр устаз менен Жумадыл устаз барат, Тоң районуна Абдираушан устаз менен Султан устаз, Төп районуна Жеңиш устаз менен Мирзат устаз барат. Анан Аксу районуна дагы бир жаныбыз барып, ошол райондун центрлары, чоң шаарлары дегеле ушу көп жамаат чогулган, жума намазы окулган мечиттерибизде хутбаларыбызды кылып, биринчи нерсе ынтымактуулук, элибизде болгон динге болгон аяк мамиле, илим билимге болгон мамиле, андан кийин негизги ошо ар бир областта эмне нерсе баягы бир көйгөй болуп атканда болуп атса ошону карамай. Бул деген ошо Ысык Көл областында жанагы эстеликтерди куруу, маркумду узатуудагы жанагы ысырапкерчиликтер, ушу тууралуу элге жалпы баяндарды өтүлүп келмекчи. Урматтуу устаздар, баардыгыңыздарга ак жол карайбыз, жакшынакай дуа менен бул дагы бир элге даават кылуу, үгүт насаат кылуу, элге жакшылыкты таратып, жамандыктан кайтаруунун эң чоң жолдору деп билмекчибиз. Ушул жерде 25 кишиден турган аалымдар кеңеши буну ишенип, ушунча элибиздин 7 миллион калкыбыз болсо, дээрлик 90% мусулман. Ошо мусулмандардын ар кандай көйгөйү чыгат, ошолордун фатваларын дегеле динге болгон
baga abaldарын көзөмөлдөөчү, ошолорго фатуа чыгарып берүүчү орган болуп эсептелинет. Ошо башыбызда турган милдетти бир так аткарабыз деген ойдобуз. Бардыгыңарга Кудайым иншалла ак жол берсин.